Мына ушундай жагымдуу чыгармадан кийин эфирибизди алгылайбыз. Дагы бир ирет кутмандуу атаңыздар менен келиңиздер, экранга жакыныраак келиңиздер. Себеби дегенде биздин куттуу студиябызга дагы бир өзгөчө биздин коногубуз келип калган учуру. Убакыттан уттурбай кесиптеш, эгер мүмкүн болсо тааныштырып өтсөңүз. Албетте бүгүн биздеги конокто ким десеңиздер, бул биздин бала чагыбыздан бери чыгармаларын угуп келген инсан, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айбек Карымов байкебиз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Рахмат, саламатсыңарбы? Салам алейкум. Жакшы келип алдыңызбы? Шүгүр, жакшы. Келиңиз, эң алгач эле элибиз менен амандашып алсаңыз. Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр, кыргыз элим. Сиздер менен мына 7 канал аркылуу көрүшүп саламдаштырганыма мен миң мерте ыраазымын. Эң сонун. Айбек ага, эми чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп жатат? Жакында концерт коюп аткансыз, ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Жаңылык көп. Анын баарын айтып жобуроп отурсак жарым саатыбыз жетпейт. Ошон үчүн анын үстүнө түз эфир болгондугуна байланыштуу кыскача айтып өтөйүн. Чыгармачылык өз орду менен сахнадан кетейин деп 5 жыл тынууга алдым. Андан кайрадан баягы шибегени капка катсаң баары бир көрүнүп тешип чыга берет деген сыяктуу чыгармачылык мени кайрадан жетелеп сахнага алып келатат. Андыктан ошо 7 ноябрга даярданып атам. Жаңы чыгармалар, эски чыгармаларымды эске салабыз, эскирларды. Жаңыларды болсо элге тартуулайм, элдин сынына коем дегендей. Ошон менен даярдык болуп эле күнүгө эрте баштадык. Жүрөм. Алек. Негизи эле кесиптеш Айбек байкени биздин эл көргөндөчү биринчи эле ушул чыгарманы күтүп атса керек азыр. Биринчи чыгарма менен баштап алайлы Айбек байке. Андан ары суроолорубузду алайлы. Эскиденби, жаңыданбы? Келиңиз, эми биздин көрүүчүлөрүбүзгө бир жакшы чыгарма кылып, эски чыгармаларыңыздан аткарып бересиз балким. Биринчи эскиден баштайлы. Жап-жашыл жибекти жамын кандай, жайкалган төрүңдү сагындым ай. Жашоодо керемет кандай күч бар, жол күтүп мен сага камын кандай. Сактадым унутпай элесиңди, салкын төр кызгалдак белесиңди. Саймалуу тоолорун көздөн учубей, сагындым туулган жерим сени. Сагындым туулган жерим сени. Жол алып учушкан каркыралар, жолдогон саламым айтып барар. Жодурап жолуңду карашкандыр, жол четин элеген кызгалдактар. Сактадым унутпай элесиңди, о салкын төр кызгалдак белесиңди. Саймалуу тоолорун көздөн учубай, сагындым туулган жерим сени. Сагындым туулган жерим сени. Жылдызың сагындым жыбырашкан, ажымыңдап мага арнап ырдашкан. Жол бою жолумду күтүшкөндөр, жол четин элеген гүл кайрылар. Сактадым унутпай элесиңди, салкын төр кызгалдак белесиңди. Саймалуу тоолорун көздөн учубай, сагындым туулган жерим сени. Сагындым туулган жерим сени. Сагындым туулган жерим сени.
ностальгия болдук шойт аябай сол негизи кесиптешим Айбек байкенин үнүн уккандачы 2004-жылкы жинипи телевизор ошол убак эсиме келип кетти менимче. Айбек байкени ошол телевизордон көрчүбүз. Анда жаш элеңер да. Биз кичинекей болчубуз да. Ошол үн мени ошол кезге алып барып келди, караңызчы. Анан Айбек байке 5 жыл тыныгуу кылдым деп калдыңыз. Эмгек сиңирген артисттин намын алып тыныгуу кылганга эмне себеп болду сизге? Себеби мындай да, мен эки жактуу чечим чыгаргам да. Биринчиден чыгармачылыкта тыныгуу кылган негизи жакшы дагы экен да. Себеби чыгармачылыкта эс алып, мондай обончулук өнөрдө деп ойлодум. Мен 5 жылдын ичинде 3 күү жаздым. Дөөн жатып алган жокмун. Мисалы Каганат деген күүмдү жаздым. Бул тарыхый күү. Жакында Кудай өөсө 31 октябрда Улуттук китапканада презентациясы болот. Анан Токтогулдун насыйкатын жаздым. Анан Жаңы заман деген 3 күү жаздым. Көпчүлүк термелерди жаздым, эскерүүлөрдү жаздым. Себеби сиз себебин сурап атпайсызбы? Себеби ушул мындай экен да. Күнүгө эле Карачарында кар чуруп, концерт, кечинде той, моундай болуп туруп, ошол чөйрөдөн алыстай албай калат экенсиң дагы. Кайрыктарыңда анча-мынча окшоштуктар, бир ырыңа экинчи ырың окшоштуктар, кайталанма кайрыктар пайда боло баштайт экен да. Ошол учурда мен тык токтоттум дагы. Сахна менен коштошуп кетүүгө туура келди, бирок жөн жүргөн жокмун, ошо чыгармачылыктан кеткен жокмун да. Чыгармачылыктан бир гана Кудай Таалам берген, ошо Кудай Таалам алса алып коет. Андан башка эч ким, өзүм дагы андан кете албайм. Эл дагы же бирөө мени зордуктап алып кое албайт экен да. Ошонун себеби ушул. Анан эми кичине бизнеске баш багып көрдүм, жөн жүрбөй. Саясатка баш багып көрдүм. Экөө тең мага жаккан жок. Бирөөсү сасык экен. Бирөөсү көбүнчө коррупция аралашкан системаны көрдүм дагы. Эң жакшысы эле биздин таза дүйнө, бул чыгармачылык дүйнөсү, бул эң таза дүйнө экен. Сездим кайрадан. Келдим келтам мына 7 ноябрда чогуу эл менен учурашып баштайм да 5 жылдан кийин. Негизи ушул жана айтып кеттиңиз, чыгармачыл адамга эл менен аралашып жүрө бергенде окшоштуктар көбөйө баштайт. Бир эле эме чыгармадан чыга албай каласың деген. Негизи чыгармачыл адамдарга керек экен да 1-2 жыл жок дегенде эс алып өзүнүн чыгармачылыгын өстүрүш үчүн. Демек, алдыда койгон концертиңизде эл күтпөгөн жаңы чыгармаларды күтсөк болобу? Күтсө болот. Мен бирөөлөргө, чыгармачыл адамдарга мындай таңуулабайм да. Бирок мен өзүмдүн пикиримди айтып атам. Анан сен дагы мага окшоп эс ал деп албайм да. Ошон үчүн менин өзүмдүн жан дүйнөм ошону туура кабыл алдым да. Ошол чечимди чыгаргандыгыма байланыштуу ошол тынууга кетип кайра келдим да. Себеби мен бул чечимиңизди туура деп кабыл алган болуп атам. Анткени чындап эле чыгармачыл чөйрөдө жүргөн адамдарды көп байкайбыз да. Өзгөрүү болбойт кээде, окшоштугу 1-2 жылдан кийин карасаң дагы эле ошол чыгарма менен жүргөн болот. Демек, бир эс алуучу керек экен. Өзүңүз айтканча жана жакшы дагы да жакшы окшойт деп койдум. Сунуш катары айтып кетели анда Айбек байке. Сунуш деген туура. Эме да, мисалы, мен ушу 5 жылда мен радиодо уккан жокмун, телевизордо көргөн жокмун, ченесиңерби? Анан эми чыгармачылыктан ошол азыр сиздер уктуңуздар, укпадыңыздарбы, мүмкүн уккандырсыздар. Мен могу казакча, кыргызча, казакча дуэттерди жаздым да. Анан аны ошо Шамшыр Калдаяков атындагы Түркстанда эме бар, филармониянын ырчы Бибигүл Аширбаева деген мен өзүм курсташым болчу, чогуу окуганбыз. Ошол кыз менен ырдап чыктык. Азыр эми Кыргызстанда деле жакшы, Казакстанда деле жакшы кабыл алып атат. Ошол Кетели кең талаага, анан Баарлашуу деген 2 дуэт жаздык. Эми бул концертимде казактар келет, алар мен мурунку ырларымды казакчага которуп ырдап чыгышкан. Ошолор келип кыргызча, казакча ырдап беришет. Ошол негизинен жана 5 жылдын ичинде пландарга ушулар да кирген да. Анан мисалы Дилкайрыкты уже баягы казакча ырдап атабыз.
казактар да угуп көрсүнчү эмне дээр экен депчи. Ушундай жаңылыктар көп кыскачычы. Бирок негизи дил кайрык, арзууларыңыз азыркыга чейин жаштардын оозунан түшө элек байке. Эми ооба эми баягы эл деген эл экен да. Канча өрмөндүрүн чачып берсек, эл баарын эле кабыл ала бербейт да. Эми менде деле бар анча-мынча элге жакпай калган кайрыктар бар да. Бүт эле мындай телегейибиз тегиз деген неме болбойт. Bir балаң тентек чыгат, bir балаң жөнтөк чыгат, bir балаң акын чыгат, bir балаң өзүңө жакын чыгат дейт. Ансагандай мен делеоондорумда бар анча-мынча элге жакыныраак эмеси, жакшы көрүп угуп жүргөндөрүн сезип кичине жүрөк жылып калат дегендечи. Өзүбүзгө стимул алып калабыз да, оо деп. Ошо. Мен ырым деппи. Анда кесиптеш, эгер мүмкүн болсо, биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жакшы маанай тартуулап, дагы бир чыгармаңыздан аткарып бербейсизби? Мейлиңиздер, эми бир эски ырдан бир жаңы ырдап берейин. Бул ырдын аты Каниет, сөзүн жазган Гүлзада Станалиева деген акын кыз жазган. Дайрадай агылдым, шамалдай согулдум. Ош кыйыш турмушта жаңылсам жаңылдым. Жазмыш деп сорундум, армандуу болбодум. Муздасам муздадым эй, арине тоңбодум. Кайгыдан ыйладым, дүйнөгө сыйбадым. Түтөдүм, тутандым, ошентип чыйралдым. Сүйүүгө ийилдим, кутумун үйүмдүн. Bir çımçım baktım ay, baladay züğündüm. Kaygıdan ıyladım, düğünüge sıybadım. Hoş kıyış turmuştan oşentip çıyraldım. Jaz menen жаңырдым, күгүз менен күбүлдүм. Бир чымчым бактыма мен баладай сүйүндүм. Бир чымчым бактыма баладай сүйүндүм. Деп тилдек деп коеюн. Ырдатып эле отургун келе берет Кайбек байкени. Ооба. Анан бул чыгарма жаңы чыгарма экен, жаңы жазылыптыр. Балким буга да клип тартып, же болбосо негизи эми ырдын албетте маанисине, сөзүнө карайт эмессизби? Азыркы учурда азыркы ырдаган ырыңыздын мааниси, сөзү өзгөчө экен. Анан буга качан клип тартасыз? Же клип тартылдыбы? Жок, эми бул көбүнчө комуз менен ырдала турган чыгармалардан атайын эми концертке жаңыларды даярдап атам. Эми көрөбүз да, ал клиптен видео клипке деле план жок, эми болуп калар мүмкүн. Негизи эле Айбек байке ошо клип деп калдык. Сиздердин убагыңыздарда мына клип деген өтө деле өнүккөн эмес болчу. Азыркы ырчылардын баардыгы эле биринчи кээ бирлери ырын жаздырбай жатып клипин тарттырып салып атат дегендей. Анан сиздердин чыгармаларыңызды биз жана кассетадан эле угуп калчубуз да мурда. Кассетадан элге тарап, кассетадан элдин жүрөгүнөн орун алып дегендей. Негизи азыр өзүңүз мындай клипке кандай басым жасайсызбы, анча басым жасабайсызбы? Жок, эми шоу бизнестин өзүнүн мыйзамдары бар да. Эми жазылбаган мыйзамдары да буларчы. Жазылбаган мыйзамдары бар. Сен кайсыл ырың элге жагып, мындай салмактуу, эл уга турган ыр боло турган болсо, ошол ырга клип тартып аракет кылсаң болот да, ошо көзүң жетсе. Анан жөн эле элге таңуулай бербеш керек да. Мисалы,
элге жагып келатканын сен сезсең, анан ошол нерсени мындай андан нары жылдыруу үчүн ага видео клибин тартуу планын коюш керек да. Анан эми мен азыр ошол могу тиги казактар 5-inde келет. Что эрте съемка кылып калыш үчүнчү. Жанагы жаңы жазган эки казакча кыргызча дуэтке эме жазабыз, клип тарталы деп даярданып атабыз да. Азыр анча-мынча история камтылган ырлар да, ошо историясын тарта беребиз. Бирок ырчыларыбыз келгенде, казактар келгенде ошо биздин ырдаган жерлерин, моменттерибизди тартып калышыбыз керек да. Ошого даярдык болуп атат негизинен. Сонун. Анан азыркы учурда деги эле мурдакы менен азыркыны салыштырып калбадыкпы? Анан эски ырларды ырдап чыгуу азыркы көбүнчө жаштарга көбүрөөк кездешип жатат. Буга сиздин оюңуз кандай? Деги эле эски ырларды жаңыртып чыгаруу. Эми ырдай берсин, эмне кылабыз? Мен деле канча ырларымды сураса мен ырдай бергиле деп эме кылам. Эми баарыбыз эле обончу эмеспиз да. Илгери обончулар боктон көп, ойлонбой жазган токтом көп деген сөз бар болчу. Илгери обончуларчы чыныгы көп болчу да. Азыр мындай бирин серийин болуп баратабыз да. Мисалы айтып кетсең, мисалы казактарда обончу деген билбейм, азыр көзү тура Алтынбек Корозбаев эле калды окшойт. Аларда мындай бир обон жазган обончу жоктугуна байланыштуу болуш керек. Мүмкүн кыргыздардын ырларын урдап алып ырдай башташпадыбы? А бизде учубуз кур эмес, Кудайга шүгүр. Мына обончуларыбыз Бек Борбиев, Сыймык Бейшекеев дагы ушу биздин муунда болчу. Анан жаштардан деле учубуз кур эмес, жакшы обондор жаралып келатат. Биз эми жаратуучуларга киребиз да. Обончу деген бул жаратман адамдарбыз да. А эми аткаруучулар кээде бизге, мен деле ыр жазып бериңиз дейт, ыр жазып берем. Анан кээ бирлери обон жарата албаса, албетте эски сон биз ырларды өчүп калып кеткенден көрө ошолорду кайрадан ырдап жаңыртып ырдаган жакшы да. Андан көрө мисалы тетиги башка чет мамлекеттин ырларын кыргызчага которуп алып ырдап жүргөндөргө мен оюм, пикирим туура эмес да. Бул плагиатство болот экинчиден. Анан өзүбүздүн ыр казынабыз, ыр дүйнөбүздүн эле батпай толуп ташып турса, ошол жактан алганын ордуна мисалы казактардын ырларын алып алып казактан кыргызчага которуп алып же сурабай ушинтип ызы чугула бергендер деле толтура. Андан көрө ырдасын, мына канча казынада биздин илгерки залкар обончулардын ырлары жатпайбы? Негизи ушул жаңылап калды деп атпайсызбы кесте? Көп ырчылар сиздин ырларыңызды жаңылап ырдап чыгып жатат азырга чейин. Анан ошолордун ичинен өзүңүздүн да кулуңузга толгон ушул аябай сон аткарыптыр дегендер. Туура мен айтайын, суроону берсе экен деп атып эле берип алдым да. Мындай да. Эми көп ырдашат, сурап ырдашат. Анан чынын айтыш керек да, баягы ичинен мындай купулум толбогону көбүрөөк болуп калат кейдечи. Мисалы моно Босторгойду ырдап чыккан Улан Мукаш деген Босторгойм деген ырымды ырдап чыкты. Мен ушунчалык эме көрдүм да. Мен купулума толду да, жеткире ырдады. Кубаныч Ажыбаев ырдаптыр эмени. Билектериң балык дуйлаган дегенди ырдаган экен. Мисалы ошол жакты мага. Жакты дагы башкалар анча-мынча жакшы эмес коятыр да. Анан концертке экөөнү чакырдым, келип ошо ырларды ырдап бергиле деп катышуучуларына керек. Сайкал Садыбакасова жүрөгүңдөн орун берди, аябай жакшы жеткире аткарган, ошол да жакшы чыкты. Эми көп кайсы бирин айтасың, баягы ырдап жүрүшөт. Анан беттерин айтпайм. Молодец деп стимул берип коем, жакшы ырдапсың деген. Анан Айбек байке, ар бир ушул эл артисти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттеринин мындай таанымал адамдардын комузун сурасам, бул комуз деп туруп баштайт го. Комузубузда деген белги бар экен, көрдүк. Бул комуздун тарыхын айтып берип берсеңиз болбойт го? Бул комузга та 2010-жылы тиги Орозобай байкеден алгам. Атайын сизге жасаптыр эмесин? Анан эме да, эми атайын бул кымбат комуздарды бизге сатат да, жакшы жасапчы. Анан аларда деле ушундай элге жаңы үйрөнчүктөргө ылайык, анан профессионал комузчуларга, күйчүлөргө ылайыктап жасайт да. Ошондо алгам. Анан бир эле комуз менен келдим. Концертке дагы бир комуз алып койсомбу
себеби ал жерде көбүнчө комуз менен ырдайм да. Живой концерт көп, живой концерт болот да, живой деп коюшу, жандуу мененчи. Ошого дагы бир комуз алып койсом деп ойлоп турам. 2010 бери ушул комуз менен дос болуп келатсыз. Ооба, 2010 бир эле комуз. Бул комузум берекелүү да. Муну менен кандай күүлөр, кандай обондор гана жаралбады да. Бул кийин эртеби кеч музейде кала турган комуздардын бири да. Мен канча берешемин да, канча комузду белек кылып жибердим. Бирөөлөр сурап калат, комузуңузду бере аласызбы дейт. Мейлиси деп берип коем, кайра өзүм жаңалам. Ушуну гана көпкө чептим да. Сен эле быйыл чыгармачылыгым 30 жыл болот да. Эң алгач жазган жанагы сен менен таштак жолдо баратсам да деген 93-жылы жазган эң биринчи Төлбаш ырым да. Ошондон бери чыгармаңыз ошол, а? Ооба да. Ошондон бери 30 жыл өтүптүр. Быйыл ошо 30 жылдыкка карата ыр дүйнөгө сагыныч деген концерт да аты. Буюрса, ошол концертте эң сонун бир жандуу чыгармалар менен аткарат экенсиз. Буюрса, биз дагы барабыз, көрүүчүлөрүбүздү дагы чакырабыз, сөзсүз түрдө келип, бир руханий байлык алып кетиңиздер деп. Убакыт учкан куш дейт, тилекке каршы сиз менен кечке сүйлөшүп отурсак дагы сөзүбүз бүтпөйт. Сизди кечке ырдатып, ырыңызга дегеле бир канча уксак дагы тойбойбуз десек болот. Сизге эркин микрофон берели, элибизге кайрылууңуз болсун. Элиме кайрылуум бул эми элим кадырман эл журтум. Өлкөбүздө тынччылык болуш керек, тынччылык гана керек. Ал эми сиздерге ден соолук каалайм. Буюрса 7-ноябрда келиңиздер, сиздер менен көрүшүп, төгүлүп, чачылып бир ырдап берейинчи. Келиңиздер. Саламатта болуңуздар. Эң сонун алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн дагы бир жолу терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар дайым кыргыз маданиятына өз салымыңызды кошуп, дагы өзүңүздүн бир сизден кийинки муундарга сонун чыгармаларыңызды калтырып, дегеле өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды арттыра бериңиз демекчибиз. Ал эми кесиптеш, биз болсо бизге бөлүнгөн дагы убакыт тилекке каршы соңуна чыгып бара жатат. Негизи 1,5 саат бою биздин көрүүчүлөрүбүзгө эң сонун маанай тартуулап, пайдалуу кеңештер менен, кызыктуу маектер менен, дегеле аз да болсо сиздерге бир аз маанай болсо дагы тартууладык десек болот. Барыңыздарга жакшы күн каалайбыз. Бүгүнкү иш күнүңүздөр эң сонун деңгээлде өтсүн. Сөзсүз түрдө жакын инсандарыңызга өз сөзүңүздү, өз жакшы сөздөрүңүздөрдү арнаганды унутпаңыздар. Себеби дегенде жөнөкөй эле бир сөзүң жакын инсаның үчүн бир күндүк маанайынын жакшы болушуна себеп болот эмеспи? Туура айтасыз кесиптеш. Эгер кимде ким ушундай каалоо тилектерди арнагысы келсе, бизде Жылдыз Тайм деген YouTube каналыбыз бар. Ошол жака кирип подписың болуп, өз оюңуздарды билдирсеңиздер болот. Жана ошондой эле Facebook баракчасынан 7-канал деп түз эфирден көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле таң сыры берүүсү Instagram баракчабыз бар. Ал жака кирип өз оюңуздарды жазсаңыздар болот. Албетте, барыңыздардын ой пикирлериңиздер, сунуштарыңыздар биз үчүн өтө маанилүү. Сөзсүз түрдө калтырганды унутпаңыздар. 1,5 саат бою кызматыңыздарда мен Махабат Талантбекова болдум жана кесиптешим Рысбек Жашасынов болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Жөн гана эртеңки эфирде көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.